Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін мен Чүй областының Жайыл районында жүрөм туғандар. Ушул жерден 85 соток жер, 2 бөлмөлүү времянка жана мал сарай курганга ыңгайлуу жерлери бар бир жер сатылаттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Бишкек-Ош жолунун жээги. Карабалтанын башталышы Николаевканын бүтөр жериндеги Сосновка круговойнан 9 километр тоо тараптамын тугандар. Бир аз эле бул жерден өйдөрөөк бассам, бул жакта Бектай деген айыл деле бар, 1,5 километр түштүгүрөөктө. Анан түз эле бул жол менен чыгып кетсеңиздер, көпчүлүгүңүздөр билген Сосновкага бара аласыздар. Биз ал жака барбайбыз. Ушул Бектай айылына жетпей, бул жерде мондай бир асфальт жолду көрө аласыздар. Ушул жол менен 400 метр батышты карай басканыңыздарда бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу 85 соток жер, 2 бөлмөлүү времянка жайгашкан. Видеонун аягына чейин күзөтүп туруңуздар тугандар. Жер өтө сонун, мал бакканга ыңгайлуу. Кыскасы азыр видеону аягына чейин көрсөңүздөр, өзүңүздөр көрүп байкап биле аласыздар. Жайгашкан жери мына ошол Кытай Эл Республикасы менен биргеликте бүтүрүлгөн нефти кайра иштетип чыгуучу завод менен Бектай айылынын ортосунда жайгашкан. Мынакей тугандар, Бишкек-Ош жолунан 400 метр чыгышты карай асфальт жол менен басып келип, бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу жерге дагы жетип келип калдым. Жер жана 2 бөлмөлүү времянкасы деле бар тугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө бардык маалыматтарды берем. Видеону өткөрүп жибербей, аягына чейин көрүп туруңуздар. Мал сарай, тоокана, же болбосо биогумус деген нерсе чыкты азыр, өтө эле акыркы учурдагы актуальный бизнестерден болуп атат. Аны өзүңүздөр деле көрүп байкап атасыздар. Ошондой нерсе кылсаңыздар деле болот, же болбосо көрүп азыр өзүңүздөр байкап, дагы эмне бизнес кылса, эмне ишкерди кылса болот бул жерге комментарийге жазып кетиңиздер. Биз бул жерге бул асфальт жол менен келдик, жана өйдөрөктөн бир дагы 300 метр өйдөрөктөн дагы бир жол бар экен, аны менен деле мындайдан келсеңиздер болот. Анан жеринин аянты 85 соток тугандар. Бардык жерине асфальт төшөлгөн. Бардык дерлик 100% бардык жери асфальт тугандар. Кимден ким сатып алып, тоокана кылсаңыздар же мал сарай кылсаңыздар, ылдый жагына асфальт стяжка куюп ора болбойсуздар. Капталдарына мондай бийиктиги 3,5 метрлик, узуну 100 метрлик мондай бетондор куюлган. Көрүп турсаңыздар, мына көрүп турасыздар өзүңүздөр деле. Свет бар тугандар. Свет көз карандысыз, бул жактагы высоковольтный электр энергиясына кошулуп туруп, ошого байланыштуу. Бул кошуна жактагы айылдарда өчсө деле, бардык жакта өчсө деле, бул жерде электр энергиясы өчпөйт экен. Эч кайсы учурда өчпөйт экен тугандар. Эгер высоковольтный стальбалар аңтарылып калбаса эле өчпөйт тугандар. Мына бул 3,5 метрдеги бийиктиктеги бетондор. Суу жөнүндө айтсак, бул жакта 300 метр аралыкта чоң арыктан суу өтөт экен тугандар. Ичкенге сууну бул жакта кошуналарга окшоп сиздер деле артезиан суусун казып чыгарып алсаңыздар болот. Бул жакта мына бул кошуна азыркы учурда бука багат. Мына көрүп турганыңыздардай капталдардагы бетондорду колдонуп, анан эң бүтөр жерине эле пескоблок менен тосуп алып эле чоң мал сарай кылып салыптыр. Мына көрүп байкасаңыздар болот. Сиздер деле ушул кошунага окшоп мал бассаңыздар деле болот, жана башка, жана видеонун башында айткандай, тоок же болбосо өзүңүздөр билген бир бизнести комментарийге жазып койсоңуздар болот тугандар. Мына көргөзө кетейин. Бул кошуна мына пескоблок менен бул жагын тосуп, ушундай чоң мал сарай кылып алыптыр. Каптал тараптарында даяр мондай 3,5 метрлик бетондору бар. Анан бул бетон менен бул бетондун аралыгы 20 метр, узуну 100 метр экен тугандар. Туурасы 20 метр, узуну 100 метр. Документтер боюнча кызыл китеби бар экен. Ал жөнүндө келсеңиздер, кимге кызык болсо, келсеңиздер, жер ээси сиздерге көргөзүп бере алат, жана кандайдыр суроолоруңуздар болсо, аны деле берсеңиздер болот тугандар. Жалпы аянты 85 соток. Азыр бул жакта 2 бөлмөлүү времянка бар, жана бул жакта жер ээси буга чейин атпакмын экен. Ошол жерлерди сиздерге көргөзө кетейин, жана бул жердин түштүк тараптагы жерлерин сиздерге көргөзөйүн. Мынакей тугандар, бул жерибиздин түштүк тараптан көрүнүшү, границасы бул жерге чейин болуп калат. Мына ушул жерге чейин болуп калат. Мына бул жакта 2 бөлмөлүү времянка.
Дагы бир эскерте кетейин, жердин жалпы аянты 85 соток. Ал пескоблоктон болгон үй, уже ал кошунаныкы болуп калат, ал чыгыш тарапта, границасы ошол жерге чейин. Сиздерге азыр бул ортодогу жерди көргөзүп берейин. Бул бетон менен ал бетондун ортосу 20 метр, узуну 100 метр деп айттым. Ошондойдон үчөө бар экен туугандар. Дагы бир эскертейин, үчөө бар. Ошонун ортосундагыга кирейин. Бул жак. Бул жерде үй ээси буга чейин ат баккан экен туугандар. Бул жакта 2 бөлмөлүү времянка. Бул жакта навес, ал жагында аттын тоюттарын сактоочу жери болгон экен, калганында дагы ат баккан экен туугандар. Мына көрүп өзүңүздөр деле байкап алыңыздар. Анан жана айткандай эле бардык жердин жери мондай бетон туугандар. Стяжка куйгандын кереги жок. Мына бул жагы ушундай жер. Бул жерде үй ээси ат баккан экен буга чейин. Жер ээси. Навес үчүн колонналар деле даяр. Навес үчүн колонналар деле даяр туугандар. Ушундай көрүнүштө. Комментарийге өзүңүздөр жазып кетиңиздер. Эмне бакса болот? Ким эмне бакмак эгер ушул жерде алып калганда, ошондой ой пикирлерди жазып кетсеңиздер деле кимдир бирөө үчүн балким пайдалуу болуп калат туугандар. Бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Бир эле баасы калды туугандар. Баасы $47,000. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды дагы бир эскерте кетейин. Жалпы жердин аянты 85 соток, документтер боюнча кызыл китеп бар. Свет эч качан өчпөйт экен. Салыштырмалуу бул айылдарга. Анан сууну, малдар үчүн суу бул жерде 300 метр аралыкта. Эгер ичкени суу алам десеңиздер, кошуналарга окшоп сиздер деле артезиан суусун казып алсаңыздар болот. Скважина. Анан баасы $47,000, ээсинин номери экранда болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Сосновка поворотунан Кара-Балтанын башталышынан бул жерге чейин 9 километр аралыкта жайгашкан бул жерибиз. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.